Белгилүү журналист, акын жана котормочу Эрнис Асегулунун «Мастер менен Маргарита» котормосунун бет ачары өттү. Ага адабиятчылар, котормочулар катышып, жогору баа беришти. Эрнис Асегулу орус жазуучусу Михаил Булгаковдун чыгармасын 2019-жылы кыргызчалап басып чыгарууга үлгүрбөй бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал убагында Асаба, Агым, Де-факто гезиттеринде башкы редактор болуп эмгектенген. Адабий чөйрөдө өзгөчө стили бар акын. Дүйнөлүк адабияттан бир топ чыгармаларды кыргызчалаган котормочу катары белгилүү болчу. Котормо өткөн жылы Маданият министрлиги менен Жазуучулар союзунун колдоосу астында 1000 нускада басылып чыккан. «Мастер менен Маргарита» 20-кылымдагы классикага айланган философиялык, көркөм, мистикалык чыгармалардын бири. 2019-жылы 2 айда которгон, 2 айда эле которуп койгондо эмнегедир өлөрүн билгенсип шашылыш которду да, муну анан басмаканага берип өзүнүн көзүнүн тирүүсүндө 7 ай күттү. 7 ай күттү. Анан эмне себептен чыкпай турган себебин ал Тилек байке эме деп түшүндүргөн да. Анткени бул Булгаковдун наследниги Шиловскийден баягы автордук укукту алыш кыйын болуп атат депчи. Анан ошол ойдон ошентип көзү өтүп кетти. Анан 2024-жылы президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен 50 китеп чыкпадыбы? Ошонун арасында ушул китеп бар.